Устаз жазуу түрүндө суроолор бар экен, ошолордон окуп берсе уруксат этсеңиз. Аял киши рукуда турганда дагы бели түз болуш керекпи деп сурап жатышат. Аял киши рүкүдө турганда бели түз болуш керек. Айырмасы жок. Аллах разы болсун устаз. Рукуда турганда субхана раббиал азим деп именно ушул зикирди айтыш сөзсүз милдетпи? Же анын ордуна мисалы субханал куддусту бир жолу айтып койсо, ал дагы ошол зикирдин ал эмесине өтөбү? Тиги биринчи зикирди айтыш милдет эмес, беркилерди айтса деле ошолор өтөт. Аллаху алам. Аялдар үйдө жалгыз намаз окуганда коомат, азан айтыш аларга милдетпи? Бул маселени негизи мен тактап чечилекмин. Албетте, негизги баягы белгилүү нерсе аял киши азан айтпай эле, коомат айтпай эле окуй берсе өтө берет намазы. Бирок ошол айтып койсо жакшырыбы же жакшыраак, кайсынысы жакшыраак айтканыбы же айтпаганыбы деген маселе бар. Аны иншалла келечекте тактап айтканга аракет кылабыз иншалла. Аллах разы болсун устаз. Витрде таңгамал окуйн деп калтырып коюп, анан эртең менен турганда ушу витрди окуп атканда багымдаттын азаны айтылып калат экен, экинчи рекетинде турганда. Ошол окулуп аткан намазы бузулуп калабы же аягына чейин чыгарып коюш керекпи? Ким бир рекетке жетишсе, намазга жетишти деген хадиске ылайык. Муну көп эле кайталап айттык окшойт. Витр намазынын убактысы негизинен куптан намазынан баштап таңкы багымдат намазын окуганга чейин да. Таң атканга чейин эмес, багымдат намазын окуганга чейин. Албетте, таң атканга чейин окуп койсо бул жакшы, сооптуу. Кээ бир алдымдардын ою ушундай. Бирок сахабалардан келгенде жана пайгамбар саллаллаху алейхи бир хадис бар, ошол витрдин убактысы ошол багымдат намазына чейин деген да. Демек, ким турса, мисалы, таң аткан, бирок багымдат намазынын убагы бар чыга элек болсо, ошол кезде витр окуса өтөт. Аллаху алам. Имамдын артында турган киши сөзсүз түрдө Фатиханы окуш керек деген сабакты угуп калдым дейт. Мисалы, багымдатта имам Фатиханы жарыя окуганда, артында турган киши дагы Фатиханы ал окуп бүткөндөн кийин окуш керекпи? Албетте, бул ошо алымдардын ортосунда талаш маселе. Ошентип айтканда алымдар бар. Бирок туурасы Аллаху алам, ошо имам Малик ибн Таймия рахимахулла айткандай, жарыя окулуп атканда окулбайт. Имам жарыя окуп атканда. Анткени жана айтып кетпедимби сабакта? Аллах субхана таала Куранда айтып атпайбы, эгерде Куран окулган болсо, ваида курал Куран фастамиу лаху анситу дейт да. Эгерде Куран окулган болсо, ошого кулак салып уккула деп атпайбы? Ошо имам Ахмад айтканда, бул ошо намаздын ичиндеги окулган сүрөгө байланыштуу түшкөн депчи. Демек, ошо намазда ичинде окулуп аткандан кийин Алла таала айтканда биз угуп турушубуз керек. Угуп турушубуз керек. Ошол тиги хадиске амал кылып. Ал тиги кээ бир алымдар айткан, тиги хадистин деле мааниси жалпы болуп атпайбы? Ким Фатиха окубаса, намазы жараксыз деп айтып атпайбы? Ошондой дешкен да. Ал Фатиханы деле окуу жалпы мааниде болуп атпайбы дегенде, тиги алымдар жооп берген. Ооба, мааниси жалпы болгону менен, бирок кээ бир хадистерде Фатиха окулбай калса дагы пайгамбар саллаллаху алейхи намазын жарактуу кылган. Ошондуктан бул хадиске ошо таксис деп коет, кээ бир хадистер келип өкүмүн баардык учурда биз кээ бир учурда өкүмүн чектегенден кийин, демек, бир жанагы имам жарыя окуган убакытта угуп туруш керек деген далил күчтүүрөөк деген да. Анткени Абу Бакра деген сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жамаат менен намаз окуп атканда рүкүгө кирген кезде сапка жетпей туруп рүкү кылат да, анан сапка барып кошулуп калат. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намазын тууралап эле кайра оку деп айткан эмес да. Ошону алдымдар ушуну далил кылышкан. Анткени демек, ал киши баягы рүкүгө үлгүрүп эле кирди, Фатиха окулбай калды. Фатиха окулуу сөзсүз болгондо анан ошол рекетти кайра оку деп айтмак да. Ошондуктан айтпагандан кийин, демек, биз Куран окулуп турган кезде угуп турушубуз керек деген натыйжа чыгарышкан. Аллаху алам. Аллах разы болсун устаз. Устаз, сиз жаңы айттыңыз го, кыска сүрөнүн астында бисмилля деп айтыш керек деп.
бисмилля деп эле айтып коебузбу, же ошол сүрөнү окурдун алдын бисмиллахи рахмани рахим деп айтыш керекпи, же кыскартып эле бисмилля десе болобу? Кыскартып айткан турбайбы? Бисмиллахи рахмани рахим деп айтабыз да. Куранда кандай келген болсо. Эми башталышын эле айтып койдум, негизинен ошо бисмиллахи рахмани рахим деп айтыла алат. Анан дагы бир суроо дейт, ар рекет сүннөт парзды окуп баштаганда сөзсүз субхандай деп дуа окулабы, же шарт эмеспи? Субханакаллахуну ошо ар бир сүннөт парзды окуп баштаганда окуш керекпи дейт. Субханалла дуасын бул сиз эскербей калдыңыз го деп айтып жатат да. Субханалла дуасын биз өткөн сабакта айтканбыз. Азыр кыскача кайталаган кезде эскербей калдым, албетте ооба. Бирок мурунку сабакта айтылган. Албетте мунун парз намазда айтылганда эч бир шек жок. Бирок сүннөт намазында айтылабы, айтылбайбы, муну тактап караш керек. Анан ошого жараша жооп келет иншалла. Аллах разы болсун устаз. Багымдатта мечитке келсе, сүннөткө чейин мечит акысын, 2 рекет мечит акысын окуса болобу? Эми бул маселе кайсы убакта мындай ачыгыраак болот? Эгерде бир адам ошо сүннөт багымдатка келердин алдында сүннөт үйдөн окуп келген болсо, анан мечитке келип калса, намаз башталып элек болсо ошондо окусам болобу деген маселе чыгат. Ооба, окуса болот. 2 рекет ошо мечит акысын окуган. Бул да сүннөттүн катарына кирет. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ким мечитке кирген болсо, отурбастан 2 рекет окусун деген бул жалпы маанинде келген. Анан кээде адам баласы сүннөт үйдөн окубай чыккан болот. Ал келип эле ошо сүннөттү окуп, ошонун аркасы менен 2 рекет мечит акысын ниет кылып болсо, ошону өтө берет. Аллаху алам. Намазга темага тиешелүү суроолор ушулар эле экен, калгандары темадан сырткары суроолор. Эгер угармандардан суроо беребиз десе, темага тиешелүү берерсин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Бул фатихасыз намаз эмес деп келет да турабы хадисте. Ооба. Биз ошондой биз туура чечмелөө боюнча кээ бир алдымдар болсо фатихасыз намаз толук эмес деп айтылган маанинде чечмелешкен да, жана парз рүкүн эмес дегендер. Бирок туурасы ошо намаз эмес дегенди билдирет. Аллаху алам. Ошол азыр ушу бир туугандарым көбү мисалы үчүн асыр намазын алалы. Асыр намазынын 1-2 рекетинде фатиха окуп, анан 3-4 рекетинде окубай, же болбосо бир аят эле окуп койгондор болуп атат да. Ошол кандай болот өкүмү? Эми алар албетте бизден сураса сүннөт боюнча ушундай билсе, албетте туура эмес деп айтабыз. Бирок ошон кээ бир мазхабтарда ошондой айтылган да. Анан ошондуктан негизи буга эми ошондой айтылса деле ага амал кылбай эле фатиханы окуп жүрүшчү. Анан эмне себептен болуп калды? Кээ бирөөсү ушинтип баштапты да. 3-4 рекетте зикир кылып коюп, бир аят окуп коюп эле дароо немеге кетмейчи. Албетте туура эмес, бирок албетте эми алымдардын арасында бала талаш болгон маселе. Анан биз намазын жараксыз деп айта албайбыз, бирок баягы сүннөткө каршы туура эмес болуп атат деп гана айта алабыз. Аллаху алам. Ал ошондо биз 3-4 рекетте жетишпей калып фатиха окуганга, кандай болуп калат ошонун өкүмү дагы? Жетишпей калсаңар ошо имам менен кошо окуй бересиңер. Анткени ошо алымдардын арасында эреже бар. Эгерде кимдин намазы өзү үчүн туура болгон болсо, артындагы үчүн да туура болот. Мисалы көп анча мынча талаш маселелер болот да. Анан кээ бирөөсү мисалы бул кылган ишти туура эмес деп көрсө, же болбосо тескерисинче имам туура эмес деп көрсө, артындагы туура деп көрөт, же имам туура десе артындагы туура эмес деп көрөт. Ошентип бири-бирине уюп окуй берет да. Эч бир намаздарына таасир этпейт. Аллаху алам. Аллах разы болсун устаз. Бир тууганым сурап жатат. 4-үнчү рекетке имамдын артынан кошулуп тур. Имам менен кошо фатиханы окуп тур. Анан руку сажда кылып, имам салам бергенден кийин ушул жерден баштап кыскача түшүндүрүп бере аласыздарбы? Кандай окуш керек? Себеби мен ошол имам менен чогуу бүтүрүшүм керек беле? Же имамдан бүткөндөн кийин туруп өзүм бүтүрүшүм керек беле? Жакшы билбей атам, күмөндөнүп атам дейт. Демек бул баягы намазга кечигип келип атат да. Мисалы имам ошо 4-рекетте турганда келип кошулду.
Имам ана төрттү окуп туруп аттахиятка отурду, аттахият окуп салам берип атат да. Тиги киши ошондон кийин имам салам бергенден кийин туруш керек. Ар жакта бул азыр бирелер рекет окуду, анан ар жакта үчөө калды да. Ошону толуктап туруп анан намаздан чыгыш керек да. Мисалы, имам салам берди, салам берген жерде турат. Бир рекет окуйт, бир рекет окуп отуруп туруп аттахиятты окуйт дагы турат. Ошо менен эки болду да. Анан үчүнчүсүн окуйт, анан төртүнчүсүн окуп, анан кайра отуруп, аттахият салават окуп, анан салам берип чыгат да. Аллах разы болсун устаз. Жаңы төрөлгөн баланын ата энесин куттуктоодо бешик бооңор бек болсун, бешик боо бек болсун деп айтыш кандай, болобу же болбойбу? Эми бул баягы кыргыздын салтындагы куттуктоо. Эгерде баягы көңүлүн көтөрүү максатында айта берсе боло берет. Салтта келген эми шариатта бир гана ушинтип куттуктайсыңар, мындай деп айтасыңар, чектеп киргизген эмес да. Салтта келген нерселерге шариатка каршы келбесе, кармана берсе боло болот. Аллаху алам. Аллах разы болсун устаз. Куран жаттаганда Мишари Рашид деген карынын окуганын кайталап жаттаса болобу? Эгерде бирөө жаттап тагыраак үйрөнөм деген болсо, менин насаатым Хусари, анан Миншави, анан Мухаммад Аюб деген карылар бар да, ошолор тажвид жакка жакшы көңүл бурушат. Ошолорду окуп жаттаган болсо өзү үчүн жакшыраак. Аллаху алам. Assalomu alaykum ustaz. O'g'il atao. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Alaykum assalom. Ustaz, sizden ошо сурайын деген, могу Ашария Матуридия жактан ушундай бир фитна чыгып атат. Салафтар жанагы уйдун этин арам кылып атышыптыр депчи. Бир видеого таянып жана Ибрахим устаз деген сүйлөптүр. Ошол жөнүндө сурайын дедим эле сизден. Ал адам ким болот? Ошо илим алса болобу? Анан экинчиден ушу чын эле динде уйдун этин кандай карайт, мындай арамбы, адалбы, мындай рак оорусун алып келет, жегенге болбойт деп атышыптыр да, мындайча айтканда. Ошо рахмат устаз, Аллах сизден ыраазы болсун. Албетте, мусулмандарда маалым болгондой эле эч ким бир дагы аалым уйдун этин арамга чыгарган эмес. Бул шариатта белгилүү болгон нерсе. Ошондуктан шариятыбызда курманчылык союуда ошо уйдун этинен сойсо болот деген шариаттын өкүмү бар. Муну эч ким четке кага албайт. Ооба, кээ бир хадис келген, бирок ошо даиф хадис да, ошо уйдун этинде оору бар дегенчи. Аны ошол кээ бир алымдар сахих деп койгон үчүн кээ бирөөсү ошого таянган. Бирок ал негизи даиф хадис, не даставерный хадис. Аны ошо сахих деген күндөрдө эле алымдар аны тиги арам деп айтышкан эмес. Болгону көбүрөөк жесе зыян тийип калат деген мааниде айткан да. Менимче ушул маалыматты тараткандар дагы ошол мааниде эле айтса керек. Көбүрөөк жесе зыян тийет деп. Бирок баягы катуу басым кылып эле мындай элдин алдына чоң проблема болгон маселени проблема кылып көрсөткөндүгү үчүн, аябай катуу эскерткендүгү үчүн кээ бирөөсү ошону түшүнүп алса керек, анан ушундай нерсеге чакырып атат, арам кылып атат деп айтып атат деп туура эмес түшүнүп алса керек. Албетте мынчалык деңгээлге көтөрбөш керек эле, болгону маселе катары айтып коюш керек. Бул жеке эле уйдун эти эмес. Медицинада башкада деле ар бир нерсени көп колдонсоң, көп жесең зыян деп айтып келип атышпайбы? Ошол сыяктуу эле бул бир маалымат. Анан ушул маселени тараткан адам жөнүндө айта турган болсом, албетте ал кишинин баягы кылган дааваты, айткан сөздөрү, кылган иштери пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүндө көп төп келе бербейт. Ошондуктан андай кишиден обочу алысыраак болуш керек. Аллаху алам. Чоң рахмат устаз. Аллах разы болсун сизден. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум устаз. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Кыргызстанда салт бар эмес беле, өкүл ата, өкүл апа коюу. Ушул кандай, анан отко чакырып, жаштарды отко чакырат экен. Анан экинчи суроо болсо, 4 мазхабтын бирөөсүн кармоо шартпы же анан мазхабты карманбаса адашуу алып келет деген сөздөр бар экен. Ушул кандай? Биринчи суроо боюнча
өкүл ата, өкүл апа коюу бул никенин жарактуу болушуна эч бир тиешеси жок. Анс деле нике деле өтө берет, үй бүлө курула берет. Болгону бул баягы кыргыз тилинде менин оюмча бир салты. Эгерде ушуну туура колдонулган болсо, анын шариятка деле каршылыгы жок. Бирок баягы чектен чыкпаш керек да. Менин түшүнүгүм боюнча, баягы кыргыздар эми баягы 2 жаш үйлөндү, анан турмушта ар кандай өйдө ылдый маселе болот. Анан ал маселенин баарын ата-энелер, эки тараптын ата-энелери киришип карап, жүрө албайт. Кээ бир маселелерге мындай чоочунураак адам аралашып, ошо 2 жашка таалим тарбия багыт берсин деген мааниде коюп коюшкан да. Анча мынча ата-энелерин айта албаган маселелерди ошолорго айтып чечип, тигилер жол көрсүн, жардамдашуу максатында коюп коюшкан. Албетте кээ бирөөсү муну чегинен ашырып неметишет, мисалы өзүнүн өкүл ата, өкүл апа десе эле кадимкидей эле өзүнүн апасын атасындай мамиле кылып же жалгыз калып, жок, булар махрам эмес, алар махрам болуп саналбайт да. Чоочун эркек, чоочун аялдар эле, аял киши өкүл атам деп мисалы жолугу жок жүрбөш керек, жалгыз калбаш керек, ушундай маселелер бар, ошолордон сактаныш керек. Анан мусулмандык баягы тааныштык мамиле кыла берсе, боло берет. Конокко алып барса же бир жерге барса, жардам берген болсо, бирок жанагындай эрежелер менен, шарттар менен болуш керек. Аша чабуу деген болбош керек. Ошол кыскасы. Анан экинчи маселе боюнча, албетте Куранда дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүндө дагы, сахабалардан да, табийиндерден да, керек болсо ошол 4 имам, андан башка имамдардан дагы бирөөсүнөн дагы келген эмес. Эч кимсе айткан эмес, ошо мазхабты бир эле мазхабта кармаш керек, ошону карманбасаң адашасың деп эч ким айткан эмес. Мунун эч бир далили жок. Албетте мазхаб ээлери исламга көп кызмат кылышкан, ошол мазхабтардын белгилүүлөрү 4төө. Андан башка деле мазхабтар болгон, бирок белгилүү болуп калганы 4төө. Ал имамдарды биз сыйлайбыз, урматтайбыз, илимдеринен пайдаланабыз, калтырып кеткен илимдерин жаябыз, бирок эч качан аларды пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын деңгээлине жеткирип, пайгамбарыбызга теңебейбиз. Балким ошол имамдар өздөрү насаат кылып, өздөрү ушул нерсеге чакырып келген. Биздин баягы сөздөрдүн мааниси ушу биздин сөздөрүбүздү Куран сүннөт менен таразагыла, эч качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан өйдө койбогула, биздин сөздөрүбүз ушу сүннөткө каршы келген болсо аны таштагыла деп баары тең осуят кылган. Муну эч ким четке кага албайт. Канчалык аракет кылып 90, 100, миңдеген китептерди ичин ачса дагы ушул нерселерге каршы сөз табылбайт. Алардын бирөөсү да эч ошо имамдардын бирөөсү дагы меники эле туура, менин жолумду кармасаңар адашпайсыңар, мен гана шариятты жакшы түшүнөм, менин жолум аркылуу тууралыкка жетесиңер, эч ким айткан эмес. Бул ушундай баягы мазхабка аша чабуу менен берилип, ушундай түшүнүк менен кармануу тетиги Ибн Кайимде чоң алым айткандай, 4-же 5-чи мусулман жындынын 4-чи 5-чи кылымда гана пайда болгон. Ага чейин мындай түшүнүктөр жок болгон. Ошондуктан мусулман баласы динди баягы ишеничтүү, Куран сүннөттүн негизинде үйрөткөн адамдардан үйрөнүп карманса, иншалла туура жолдон адашпайт. Албетте Куран сүннөт менен үйрөткөн адамдар деле алар өздөрүнүн каалоосу менен же өздөрү чечмелөөсү менен үйрөтпөйт. Алар деле ошо алдыңкы алымдардын сөздөрүн, ошолордун чечмелөөсү менен үйрөтүшөт. Алар эмне деп айткан, ошол аркылуу шархтап беришет. Мына ахли суннатта чоң эреже бар. Адам баласы баягы эч бир аалым айтпаган ой пикирди, эч бир аалым жасаган ишти өзүнүн ою менен, өзүнүн түшүнүгү менен кылган болбойт. Муну да көп эле сабактарда айтып кеттик. Мисалы, мейли сахабанын доору дейбизби, табийиндердин же 4 имамдын доору дейбизби, бир маселеде ошол кездеги алымдар мисалы 3 ойго талашып калдык дейли. 3 ойду бир маселеде 3 ой пикирин айтып калышты. Анан кийинки келген бир адам келип алып мен 4-сүнү айтам, бала мындай болот деген туура эмес да. Ошо чындыкты үчөөнүн бирөөсүнөн издеш керек. Ошондой эле 2 маселе болобу, 4 маселе ой пикир болобу, айырмасы жок да. Ошондуктан адам баласы бир маселени караарда, бир ой пикирди айтарда, алдыңкы алымдар айтпаган ойдорду алып келбеш керек. Эгер ошол маселени алар карап бүтүп кетишкен болсо.
Эгер өзүнүн заманында бир кандайдыр бир маселе, жаңы маселе пайда болуп калган болсо, ошо алдыңкы аалымдардын эрежелерине, Куран сүннөттүн далилдерине таянып анан ошо натыйжа чыгарат. Бирок ошо алдыңкы айтылган маселе болсо аны ага кошумча кылып жаңы ой пикир чыгарган болбойт. Мына ушундай болгон алтында болгон эрежелер бар ахли сүннөт. Ошол себептен Куран сүннөт десе эле баягы кээ бир сүннөт душмандары айткандай адам баласы өзү эле оюнан чыгарып бир нерсени эч ким айтпаган ойду айтып же каалагандай Куранды чечмелеп же каалагандай сүннөт чечмелеген эмес бул. Анын чечмелөөнүн чүнүнүн өзүнүн жолу бар. Ошол деңгээлге жетиш керек. Аалымдары шархтаганына, аалымдардын түшүндүрмөлөрүнө кайтат баары тең эле. Хадистердин түшүндүрмөлөрүнө, тафсирдин түшүндүрмөлөрүнө, фикх түшүндүрмөлөрүнө. Анан ошентип анан бир натыйжа чыгарат. Кайсы аалымдын айтканы далилдүүрөөк, жөндүүрөөк болсо ошону карманып, анан ошону менен Аллах субхана таала сыйынып фатва беренге аракет кылат. Мына Куран сүннөт менен кармануу дегендин ошо кыскача баяндоосу ушундай. Аллаху аалам. Алла разы болсун устаз. Менимче убакыт да келип калды окшойт. Кийинки жолугушканга чейин аман эсен туруңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Бул жерде жана суроо бербей калдыңар, айтып койчу, сени менен бүтүрөлү. Меники суроо мындай болуп атат да негизи. 2 рекет намаз окуп аткандачы комайт айтылып атат да. Биякта саламды берип туруп кетсем болот да, Түшүнгөн жокмун, кандай 2 рекет намаз? 2 рекет мич такы кирип окуп атпайбы? Мисалы. Анан түшүнүк. комайт айтып атат. Сен ошо намазды окуп бул бүткөн парыз намаз башталып калганда, жок аны аягына чыгарып окуп койсоң боло берет. Абдуллах ибн Мугаффал деген сахаба мындай кылган да, намазды баштап алганда, тиги хадис парыз намаз башталгандан кийин намаз окулбайт деген, ошо намаз башталганга чейин да. Башталып калса, ошол кезде жаңы башта окуп керек. Эгерде угуп туруңуз. Андан кийин эгерде ал адам баласы баштап койгондон кийин ошо бүткөнө калганда имам баштаса, эгерде ошо намазга үлгүрүүдөй болсо, аягына чыгарып койсо, тыюу салынбайт. Аллаху аалам. Имам мисалы турат да, имам болопчу. Рукуга кеткенде сами Аллаху лиман хамида роббана лекал хамд деп имам айтабы или жокпу? Имам айтат, айтпадыкпы жана сабакта. Сами Аллаху Айтат. имам айтат. Жазакаллаху хайран.